Өмүрбек Бабанов өкмөт башчы болуп турган кезде милдеттүү түрдө автоунаага ишеним кат алууну жана аны техникалык кароодон өткөрүүнү жойгон. Туризм тармагын өнүктүрүү максатында бир тараптуу 44 мамлекет менен визаны алып салган. Ишкерлер үчүн 200дөн ашык уруксат алуучу лицензияны жойгон. Жаңылбасам, ГРЭС тармагында да паспорт алууну бир топ жеңилдеткен. Жаңы элди тейлөө борборлорундагы ачууга себеп болгон. Экспертиза деген... Экспертиза, там же не экспертиза должна быть бекерда. У нас что, экспертиза платная? Машинени гараж, bizde бекер. Оформление bizde de 6-7. Распечатка заявления үчүн акчалап атабы? 1000 душ, а с вас сняли 1500, да? Это тоже незаконно. Ну пойдемте, где вы оплатили? Анан жана жетекчилерин жумуштан алам. Бирдин жетекчиси жумуштан кетет. Качан жумуштан? Качан кетет? Бүгүн кетет. Бүгүн кетет. Машинени осмотр кылыш үчүн ал бекер. Сиздер ага 100 сом алып атасыңар. Бул коррупция. Бул маселени да карап чыгабыз, банктын кандай обслуживание кылып атканын. Анан эмне деген посредниктер пайда болгон? Сиз бир жетекчисизби? Атыңыз кимсиң? Алмамов Насыбек Закирович. Эмне деген посредниктер жүрөт бу жерде? 500 сом алып оформить дейт. Посредниктер менен бурушуп атабыз. Ну как, жок эле, элдер айтып атпайбы, посредниктер жүрүп деп. Даже өзүңөр албай посредниктер бөлүшүп атат да силер менен. Ошо алдыңызда иштеп атса сиз адан кызыкпай, сиз гана квитанцияң гана. Сиз бирден бир биздин жарандарыбыздын кызыкчылыгын коргошуңуз керек. Аракет кылып атабыз. Эмнени аракет кылып атасыз? Не, хорошо, бияка төлөп силер атайындай куушулган жерге алып келип алып туруп, бир жерде коррупционный схема ушундан болуп атат да. Ар бир машинеден мындайча айтканда чөнтөккө кетип атат да. Относительно принятия мер руководства данного. Фамилияңыз ким? Алмамов Насыбек Закирович. Надо подыскать ему другую работу, найти сюда руководителя, который справится с этой задачей. С марта месяца ничего не изменилось здесь. Государство должно услуги оказывать, адамдардын баарын жакшылап колун ачып күтүп алыш керек. Относительно решения о вас, я сегодня после обеда сообщу вам лично. Негизги реформаларды жазып атканда мен айткан баарыңыздарга биздин жазып аткан реформаларды элибиз сезиш керек деп тур. Региондорду кыдырып, мен жакында түштүк регионунда болдум, түндүк региондорун кыдырып атам. Элибиз биздин өкмөткө жакшы баа берип атат. Жакшы баа берип атат. Мен айтып кете берем. Ушул үчүн мен сиздер менен бирге иштегениме жана иштеп жатканыма сыйлыктанам, урматтуу өкмөт мүчөлөрү. Ишиңиз ийгиликтүү болсун. Али бардыгы алдыда. Көңүл бургансыздарга чоң рахмат. Бир жолу ушуга балта чапсаңар ушу сотторго. Ошо менен анан экинчи улутташтырылган мүлктү эч ким карабайт да. Ушу бүгүнкү жыйыныбыз бир гана талкуу боюнча калып калбаш. Мен ушуну канат кескен добушка коюңузду суранат элем. Ушу немеде фракцияда каралып туруп, парламенттик чечимге алып чыккылачы ушуну парламентте. Эл көрсүн. Парламент сөз эмес, иш түрүндө туура эмес каралган сотторду бу жерге пофамильно чакырып алып карап чыгыш керек да. Ошондо ушу менен токтойт баардык чечимдечи. Сотторду корко баштайт ошондо. Ошондо акча ойнобойт, ошондо мыйзам ойноп калат да.